Алтын балалыктын эң акыркы бөлүгү нота боюнча мончалык бир карашынан жазылганда көрүнүп болуп калат да. Мындай түшүнүктүү болсун деп жаздым. Биринчи фа менен рени ушуну ойнойсуздар да, маяка чейин ойногондон кийин эми ушуну только минор кылып ойнойсуз. Мисалы үчүн шилтемдер эле ошол эле бойдон мен сизге ойноп берип атканда көрсөтүп берем. Главный могу нотаны жазсаңыздар ушундай кандай болсо анан ойногондо видео урокто баары түшүнүктүү болуп калат. Анан ушуну эле кайра биринчисине мажор кылып ойнойбуз, экинчи кайталаганда минор кылып ойнойбуз. Андан кийин бул бар. Тоже биринчисин мажор кылып ойнойбуз, экинчисин минор кылып ойнойбуз. Экөө оп-окшош эле. Просто бул жакта шилтемдери мунуку ылдый өйдө болуп атпайбы, мунуку болсо ылдый өйдө. Оп-окшош эле ноталары, бир гана оң колдун шилтемдери эле башкача. Муну биринчисинде мажор кылып ойнойбуз, экинчисинде минор кылып ойнойбуз. Анан үчүнчүсү үйлөм. Мынакей могу менен эле, могу оп-окшош эле. Эң шилтемдери эле башкача. Ушуну сүрөткө тартып жиберем, нотага жазасыздар, дептерге. Анан видео урокто баарын көрсөтүп ойноп берем.